Кандайсыңар достор? Бүгүн сөз арбуз жөнүндө. Арбуздун ден соолукка жана сулуулукка тийгизген пайдасы жөнүндө. Бүгүн мен үйдөмүн балам менен, ошон үчүн бүгүн сулуулук күнүн уюштуруп атам. Өзүм үчүн, өзүм сулуулугум үчүн, өзүм ден соолугум үчүн бүгүн арбузный день. Арбузный день деген эмне? Арбуздун күнү мен үчүн бул бир күн кечки арбуз жана арбуздан маска. Арбуз ден соолукка кандай пайдалуу нерсеси бар? Биринчиден, арбуз 90% суудан турат. Анан бул жөн суу эмес, бул атайын минералдаштырылган суу. Демек, бул суунун сиңими жакшы жана бул суу организмди бизге керектүү минералдар менен толуктойт. Минералдар болсо, анан минералдардан, витаминдерден биздин клеткалар курулат. Иммунитетибиз көтөрүлөт. Биринчиден, организм тазаланат. Кан тамырларынын ичиндеги бүт уюп калган майларды, холестерин бляшкаларды, артеросклерозторду жок кылат, тазалайт, тромбторду тазалайт. Анан кан тамырларынын капталдарын да бекемдейт. Буттагы шишиктерди азайтат. Арбузда клетчатка аябай көп. Клетчатка көп болгондуктан бул ичи карын системасын толугу менен тазалайт. Ичи карын, өт, боор, кадимкидей жанагындай шыпыргы менен тазалагандай бүт тазалап жууп чыгат. Бөйрөк ооруларга да аябай пайдалуу, анткени бөйрөктөгү майда кумдардын баарын жууп чыгат. Андан тышкары маска. Мен мисалы жөн эле арбузду жей бербейм. Бир күн кечки арбуз жейм, бир сутка арбуз жейм. Сөзсүз маска жасайм. Балам экөөбүз дагы арбуз жедик. Масканын түрлөрү да YouTube'да бар. Бүгүн YouTube'дан азыр прямой эфир кылам, түз эфир кылам. Арбузду жөн эле молтип, суусун чыгарып туруп эле, анан бетиме тампон менен сүйкөйм. Кадимкидей эле суусун чыгарып атам, майдалап. Анан ширеси чыккандан кийин ватный дискти салып алып туруп эле бетиме сүйкөйм. Беттеги майда брыштарды азайтат, нымдалыштырат бетти, аябай терең нымдалыштырат, анткени минералдар бар. Минералдар теринин ичиндеги сууну кармаганга жакшы жардам берет. Анан майда-чүйда тактарды дагы бозортот. Арбуздан агартуучу, жашартуучу жана башка маскалар бүгүн кечинде YouTube каналымда көрсөңүздөр болот. Жакса, сөзсүз лайк басып, плюс басып, комментарий жазыңыз.